Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, бүгүнкү күндө электрондук күндөлүктө жылдын окуу жылынын башынан берки журналдарды толтуруу мүмкүнчүлүгү берилди. Толтурулбай калган журналдарды кантип толтурабыз, кантип аныктайбыз, мына ушуну көрсөтүп берейин. Биринчи, толтурулбай калган журналдарды көрүү эң оңой жолу бул директордун же окуу бөлүмүнүн башчысынын электрондук күндөлүктөгү жеке кабинетине кирип, андан кийин модулдардын арасында жүгүртмөнү көрүү модулу бар. Бул жерден убакыт жадыбалы деген бар. Убакыт жадыбалына киргенде класс, андан кийин ошол класстын аталышын тандайсыз. Андан кийин ошол класс боюнча маалыматты карасаңыз болот. Бул үчүн бул жерде журнал бар, то есть календарь бар. Календарь тандап артка алдыга жылдырсаңыздар болот. Бул жерде азыр декабрдын 30-унда толтурулбай калган журнал бар экен. 30-декабрды тандадым. Сиздер ушул могу күндөрдү жылдырып мындай жалпы карап чыксаңыздар болот. Бул жерде дагы мына 26-декабрда да толтурулбай калыптыр. Бул класстык саатта. Ошондой эле 30-декабрда дене тарбия сааты толтурулбай калыптыр. Ошентип могу календарьды жылдырып, ар бир айдан сентябрдын 1-инен баштап бүгүнкү күнгө чейинки журналдарды карап чыксаңыздар болот. Эми биз ушул дене тарбия мугалиминин күндөлүгүнө кирип, кантип толтурабыз, мына ошону көрсөтүп берейин. Дене тарбия мугалиминин өзүнүн жеке кабинетине кирет. Ал эми журналына кирүү үчүн журналым модулу бар. Журналым модулунун ичинде менин журналым пад модулу бар. Менин журналыма киргенде бул жумалык жүктөмө чыгат. Ушул жерден мисалы үчүн биринчи кадам бул кайсы класста сабак толтурулбаганын аныктап алдык. Андан кийин өйдөдө оң жакта календарь бар. Календарды ачканда бул жылдык календарь чыгат. Стрелка аркылуу артка алдыга кетсе болот. Ушинтип сентябрга чейин барып, мисалы үчүн 1-сентябрдан баштап журналын толтуруп келсе болот. Бизге азыр 30-декабрь керек. Биз декабрь айына өтөбүз. 30-декабрь. Андан кийин бизде 8-А класста журнал толтурулбай калган экен. Ошол 8-А класста расписание чыгат. Расписаниеден ошол журналды классты тандайбыз. 2 жолу курсорду басканда журнал чыгат бул жерде. Демек биз 30-декабрь курсордо, мисалы үчүн 2-декабрь болсо курсор менен 2-декабрды тандайсыз, бул жакта ачылат. Бизде 30-декабрь болгондуктан 30-декабрды тандадык. Андан кийин тема жана тапшырмалар деген вкладкадан теманы жана тапшырманы жазабыз. Теманы жаздык. Эгерде кандайдыр бир ката жазып алган болсоңуздар дагы ушул сыяктуу редакциялап койсоңуздар болот. Ушул алгоритм менен. Андан кийин үйгө берилген тапшырманы жазабыз. Сактоо кнопкасын басканыбызда ийгиликтүү сакталды күндөлүктө дейт. Биз окей кнопкасын басабыз. Бизде 30-декабрга журнал толтурулду. Эми бул журналдын толтурулганын текшерүү үчүн обновить этебиз. Кайра ушул 8-класстын журналына келебиз. Декабрдын 30-у болчу. Журналды текшеребиз. Мынакей журнал, скульптура толду. Ушул сыяктуу ар бир мугалим өзүнүн журналына келип, менин журналым модулунан ушинтип койсо болот. Бирок бал коюуга мүмкүнчүлүк жок. Бир гана тапшырмалар жана теманы жаза алышат.